Салам достор, барыңыздарга кутман күн. Бүгүн ушундай аябай коз болгон роза гүлдөрдү жасайбыз. Сары, розовый жана көк цветин жасаганмын мен. Аябай үйүңүздөрдүн көркүнө жат. Ишканаңыздарга деле коюп алсаңыздар болот. Кандай жасалат десеңиз, анда видеону акырына чейин караңыздар. Бизге ал үчүн мындай кагаздар керек болот. Бул кагаздарды сиздер тетрадь саткан, ушундай нелерден, ручка, тетрадь саткан жерлерден, магазиндерден тапсаңыздар болот. Жана кайчы жана жип керектелет. Жөнөкөй гана буюмдар керектелет. Биринчи ишибиз биздин мен азыр сары цветинен жана мындай көк цветинен жасап көрсөтөмүн. Биринчи кагазыбызды кесип алабыз, кыркып алабыз. Узун кылып кыркып чыгабыз. Мына ушундай кылып кыркып алдым. Эми караңыздар, кандай жасалышын жакшылап карап алыңыздар. Биринчи мындай кылып учун бүктөйбүз. Учун 3 бурчтук кылып, мына көрүп турасыздарбы, 3 бурчтук кылып бүктөп алдык. Андан кийин ошол жерден дагы мындай кылып бир жолу бүктөп, мындай кылып бүктөдүк го. Бүктөгөндөн кийин кайра артка карай кайрайбыз. Ошол бүктөгөн жерибизди артка карай кайрып, дагы мындай кыласыздар, дагы алдын дагы бүктөйсүздөр, дагы артка карай кайрыйсыздар. Ошондо бизде мындай толкун болгон гүлдө ушундай гүлдөн бир жалбырагынын формасы келип чыгат. Мындайча айтканда, дагы мындай кылып бүктөп, дагы артка карай кайрыйсыздар. Азыр мен дагы көрсөтүп өтөйүн, ал үчүн мындай кагазыбыздан көрсөтөйүн. Мындай кылып кайрыдык. Кайрагандан кийин ушундай 3 бурчтук кылып кайрабыз дагы. Мындай кылып кайрайсыздар, дагы кайра артка кайрайсыздар. Мына ушундай болот да. Эми кайрылып ошол мындай турган колубузду кайрылып бул жакка алабыз да. Дагы мындай ичке кайрып, кайра сырткарыга кайрайбыз. Ушунда бизде мындай болгон толкун формасы келип чыгат жана гүлдүн жалбырактарына окшош болуп, түз болбойт, ушундай толкун формада болот. Ушундай кылып акырына чейин ушундай кайрып чыгасыздар. Бул оңой эле. Жасасаңыздар эле үйрөнүп кетесиздер. Бул гүлдөрдү белекке деле жасап, ата-энеңизге же болбосо досуңузга ушундай өзүбүз жасап, бир коз бир нерсеге салып алып, белек катары берсек деле болот. Козду алып, жана өзүбүздүн конок келчү бөлмөбүзгө же болбосо ишканабызга, столубуздун үстүнө коюп алсак, же кухняга коюп койсок, ашканага аябай столдун көркүнү ачат да. Эми ушундай кылып баарын ушундай толкун кылып бүктөп алдык. Андан кийин эми мындай кылып уруп чыгабыз. Көрүнүп атабы сиздерге? Ушундай кылып уруп алышыбыз керек. Ошол жерде эскертүүчү нерсе, мындай бүктөгөн
жерлерин сыртка чыгарып орушубуз керек да. Ичине карай орутуп бул жагынан оруп койсок, анда гүлүбүз жакшы болбой калат, күнүк болуп калат. Мындай айтканда гүлгө окшобой калат да, ошол себептен ушундай кылып оруп чыгабыз. Андан кийин мындай таякчалар менен таякчаны ичине мындай кылып салабыз дагы. Салгандан кийин мына эки жагын мындай кылып мына жерин мындай бүктөп алабыз. Караңыздар, сонун гүлгө айланып жатат бул кагаздар. Бул кагаз мына ушундай биздин гүлүбүз болду. Эми мындай жип менен мына жерин байлап алганмын. Ал жерин жого түшпөй калыптыр. Азыр мен мындай сиздерге сары кагаздын ошол жагын кандай бүктөп, кандай кылып жасап көрсөтөм. Гүлдү жасаганыбызда колдорубуз үйрөнүп калат өзү эле. Тез кыймылдап эле тез жасап коебуз. Мына ушундай кылып баарын бүктөп алгандан кийин эми мындай ичке карай коебуз. Мындай кылып оруп алдык. Эми ушундай таякча менен дагы ичине киргизип андан кийин дагы мына жагын бүктөйбүз дагы таякчага карай. Бүктөп алып андан жип менен оруп чыгарабыз. Ал жерин колубуз менен мына жерин карайбыз, кыймайбыз дагы. Мындай бышык кылып оруп чыгышыбыз керек. Чыгып кетпей тургандай кылып. Жиптин ар кандай цветин колдоно берсеңиздер болот, себеби бул жип көрүнбөй калат. Гүлдүн артында көрүнбөй калат да. Дагы оруп алгандан кийин муну дагы эле үзүп коебуз. Мына ушундай боз гүл келип чыкты. Мындай даяр болгон биздин гүлдөрүбүздү бул жакка жайгаштырып алабыз. Бул гүлдөрдүн аркасы мындай да, ушундай пенага биз сайып бул гүлдөрдү чизип алабыз. Аябай ыңгайлуу бул. Жана жеп жеңил. Ушундай пеналарга сайып гүлдөрдү колдоп жана подарка кылып, башка белек кылып, башка туугандарыңыздарга, жакындарыңыздардын көңүн алсаңыздар болот. Сиздер менен болгон Жайнагүл дагы жаңы рецепттерде жана жаңы ушундай идеяларда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Менин каналыма катталып, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.